жолун тандоо, туура түшүнүккө ээ болуу. Теологиянын бүтүрүүчүлөрү Кудайга шүгүр, ушу туура түшүнүгү бар да. 1 саат сүйлөп берсе дагы ошол туура бир жакшы позитивдүү бир жол таштай алат. Эркиндикке таштай алат. Мына менин кесиптештерим айтты, Саман агай баш болуп, мисалы түрдүү көз караштарды айтат, түрдүүчө багыттардан ойлонот, бирок бир да көз карашта ушу аша чапкан багытка же мажбурлаган багытка үндөгөйт. Бул диндин өзү эле ушул эмеспи? Албетте ушул. Ла икраха фиддин, динде мажбурлоо жок. Динде бир жерде мажбурлоо болуп атса, ал жерде дин жок. Себеби дин пайгамбарыбыздын эң жакшы 2 милдети болсо, бирөө жеткирүү, түшүндүрүп берүү, үлгү катары жашап өтүү. Мына ушул дин. Теологиялык багыттын бүтүрүүчүлөрү мына ушул жаатта мен ойлойм, жакшы эле ийгилик көрсөтүп атат да. Ошон үчүн бардык эшиктер мындай жакшы эле кабыл алат деп ойлойбуз. Экинчиден, көйгөйлөр катары карай турган болсок, албетте бүгүнкү күнү дин тармагында жетиштүү иштебей атат деген көйгөйүбүз бар да. Бар. Мунун белгилүү бир себептерин айтайлы. Бүгүнкү күнү мечиттер, медреселер, мына мен да өзүм ушу тармакта иштеп жүрөм, иштедим, расмий жетекчилик кызматта да иштедим. Биз ошо мечиттерибиз, медреселерибиз жаңы бүтүргөн адистерге мындай кызыктыруучу объект катары өзүн көрсөтө албай атат да. Мисалы карайлы, Түркияга окуп келет биздин бүтүрүүчүлөр, окуучуларыбыз. Түркиядагы жакшы өнүккөн тазалык маданиятын көрөт, илим, билим өнүккөн бир шарттарды көрөт. Биздин мечиттерде ошол имамдын айлыгынан тартайлы, медресеге мүдарристин айлыгынан тартайлы, шартынан тартайлы, биздин бүтүрүүчүнү сырттан караганда кызыктыруучу бир көрүнүштү бере албай аткандыгы менин оюмча бүтүрүүчүлөрүбүздүн ошо имам боло албай болууга кызыгуусунун төмөнүрөөк болушу, медреседе окутуучу болгондугу кызыгуунун төмөн болушунун бирден бир себептеринин бири ушул болуп эсептелет. Себеби Кудайга миң мерте шүгүр, биз мындай коомдо четтетилгенге кирбейбиз да, биз коомдо өтө талап кылынган эле адистерге кирип атабыз деп ойлойм. Мына ар бир тармактын өкүлдөрү келгиле, бизге бир сабак лекция айтып бергиле, бир сабак өткүлө, бизге ушундай адеп жагынан, иман жагынан бир билдирүү бергиле деген мекемелер өтө көп. Өтө көп. Болгону биздин бүтүрүүчүлөрүбүздү ошол мекемелерде дин жаатында кызыктыруучу бир кармап калуучу элементтерди көбөйтүшүбүз керек болуп атат. Мисалы, ош шаарында эле дайым Саман агай жакшы билет, жетекчибиз катары айтат, бул кишиге дайым 15, 20, 30 бүтүрүүчү балдарыңар бизге бергиле дейт да. Биз имам кылайлы, иштетейли дейт. Биз макул дейбиз дагы, анан балдарга барасыңарбы деп сунуш бергенде макул дейт. Анан турмуш шарт, албетте үй бүлө бар, үйлөнүш керек. Факультетти бүткөндө 24-25 жашка келип калат, шарт керек. Мына ушу шарттардын табылбай жатышы дагы бирден бир себеп. Эми кээде курманчылык кылбайсыңарбы, ошондой эле силерде эле шарт жок болсо да аракет кылып иштеп атат го дегендер бар. Ал жакшы, ал жакшы. Бирок адам баары бир жеке турмушуна келгенде көнүп калган бир шарт издейт экен да. Биздин бүтүрүүчүлөр ушул жагынан бир өзгөчөлөнүп турат деп айтсак болот да.